атканда жыныстык жактан эрте катташып атышабы, кандай мен айтайын дегеним ушуну кыздар мээзине түйүп алса да, эненин тарбиясынан карайт болуш керек. Эмчеги чоңоюп, баягы колтугуна жүн чыгып, 16 жаштан өткөндөн кийин ай сайын келе башташ керек. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мурда этек кирим аз-аздан келчү эле, тамчылап десем да болот дейт. Курбуларым бир компаниянын аялдар прокладкасын сунуш кылышты. Аны 5-6 айдай тагып жүрдүм. Ошондон кийин этек кирим көп келе баштады. Бул айыгуубу же кооптуу процесспи? Замигүл Караколдон дейт. Прокладкалар көп, ооба. Бирок андан бул сыртынан эле колдонот. Аны менен баягы Мустас өзү эндокринный система дейт да. Эндокринный системага прокладка таасир этпейт. Эндокринный деген бул мисалы үчүн богок деп коебуз кыргызча. Богок оорусу, кант оорусу, боордун бөйрөктүн сыртындагы надпочечник деп коебуз, анын шишиктери болот. Ошонун баардыгы эндокринный оору болсо, анан келип аягында эң акырында ошол эгер аялдын богок чоң болсо, анын этеккири туура эмес келип, өйдө ылдый келсе, ошол аял төрөй албай кыйналат. Ошондо орусча айтканда надо лечить причину, а не последствия. Причина Орун себебин аныктап, себебин дарылаш керек, анын аягын дарылабайчы. Анда болбойт эффект. Саламатсыздарбы? Мен турмушка чыккан эмесмин. Этек кирим 3 ай келбей коет да, анан кайра келе баштайт. Эгер турмушка чыксам боюмда болобу, балалуу боло аламбы, же азыр дарыланышым керекпи? Аида Кадамжайдан дейт. Аида Кадамжайдан боюна болбойт. Этек эркектин жатса да жатпаса дагы ай сайын келип туруш керек. Ай сайын келбей атат, анын проблемасы бар. Ошон үчүн турмушка чыга электе доктурга көрүнүш керек. Этек ай сайын келип калганда анан бойго бүтөт. Ушул боюнча бойго бүтсө, боюна бүтпөйт. Демек анда сиз Аидага турмушка чыккан мындай доктурга көрүндү. Гинекологиялык жактан эндокринолог толук айыккандан кийин турмушка чык деп кеңеш бересиз, ошондо балалуу болот да. Мисалы айык электе чыкса балалуу болууга каршы. Мындай да, турмушка чыгабы, чыкпайбы? Азыр эми баягы турмушка чыкпай көп жүргөн кыздар көп, 40ка чейин жакындап калган кыздар бар. Аялдардын баарын айтам мен. Этеккир жанагы сөз кайра этеккир ай сайын келгенде бойго бүтөт. Саламатсыздарбы? Жаш кезимен эле этек кирим 1 ай келип 1 ай келбейт. Турмушка чыкканыма 7 жыл болду, бирок балалуу боло элекпиз. Күйөөмдүн бөйрөгү ооруйт жана простатити бар. Күнөө кимде болушу мүмкүн дейт. Ара ысык көлдө. Күнөө аялында. Жанагы эле сөз, күнөө аялында. Күйөөмдүн бөйрөгү ооруйт дейт. Бөйрөк алып эле жетпейт. Эгер эркектин клеткасы, мен ушунча иштеген 38 жыл болду, менин практикамда бир аял күйөөсүнүн клеткасы 7% болчу. Боюна бүттү. Эркектин клеткасы процентине карап элдер эме кылышат да, жакшы жаман деп. Алар спермограмма бир күндүн ичинде эртең менен жакшы болуп, түшченде жаман болуп калышы мүмкүн. Ал деген стресс болушу мүмкүн, спиртной ичиши мүмкүн, нерв козголушу мүмкүн. Ал кезде сперма тапшырса 0 болуп калышы мүмкүн. А күйөөсүнүн бөйрөгү ооруган, бөйрөк ал предстательный железага не влиять этпейт. Бөйрөк ооруган аялды эркектердин балдары миллион бала жок, ал эмес. Аялы күнөөлүү. Демек аялды. Аялы күнөөлүү. Бирок аялы күнөөлүү деп аябай мындай бирдик чыгарган болбойт. Бары ушундай бойго бүтпөй жүргөн үй бүлөлөргө мен айтат элем, экөө чогуу келген жакшы. Экөө чогуу келип, мен мисалы үчүн ошондой кабыл алам, тиги келишет, атайын менде плакат бар, көрүп түшүндүрөм. Каерде бойго бүтөт, кандай болот деп баарын айткандай, эркектер айткан анализдерди мага тапшырып, айткандай кылып келишет. Анан мен эркектин анализин көрүп, аялдын анализин көрүп, анан эркектин анализи жаман болсо түшүндүрүп, кайсы жери жаман экенинчи, аны атайын башка урологко жөнөтөм. Саламатсыздарбы? Мен этек кирим 4 айдан бери келбей жатат. Бул эмнеден болушу мүмкүн? 2 ай мурда сарык менен ооругам. Мунун байланышы барбы дейт. Жашым 18де дейт. Гүлүмкан Баткенден дейт. Жашы 18де болсо, сарык менен ооруса, ошо сарыкты айыктырабыз деп гормональный дары ичсе же сайса бар. Байланыштуу. Бирок сарыкка гормональный дары берилбейт. Ошол эми сарык деп кое беребиз. Биз сарыктын түрү азыр деген мурда бир А дечебиз. Азыр А, Б, С, Д, Е дегендер бар.
ошолордун бирөөсүнө мисалы дексаметазонбу же преднизолонбу какой-нибудь башка бир гормональный дары ичкен болсо же сайган болсо, анда менструация нарушение болот. Эгер андай дарыларды ичпеген болсо, анда маселе башканда, Анда маселе башкада. Анан эмне үчүн эгер мисалы үчүн кээ бир кыздар аябай стресс болуп, энеси каза болуп же бирөө каза болуп калганда ыйлап кайгырса, токтоп калышы мүмкүн. Психтен дагы психологиядан зависит токтоп калышы мүмкүн да, ошого дагы. Анан дагы жанагы сөздү кайра кайталам, кыз арыкпы семизби, же кичинекей чыпалактай болгон кызбы. Чыпалактай кыз болгон болсо пока менструальный цикл өзүнүн акыбалына келгенче убакыт өтөт. Саламатсыздарбы? Менин ичим көп өтөт дейт. Этек кирим келгенде ооруганы күчөп кетип жатат. Бул экөөнүн кандай байланышы бар? Эгер этек кир келгенде ага байланышкан кайсы оорудан болушу мүмкүн? Залина кантан дейт. Жаш жазылып атырбы? Жок, жашын жазып атыр. Этек кир менен ич өткөндүн байланышы жок. Ич өткөн ЖКТ деп коебуз, желудочно-кишечный тракт. Ал өзүнчө система, ал өзүнчө органдар, ага ооз кирет, кызыл өңгөч кирет, ашказан кирет, ичегилер кирет, жоон ичеге, ички ичеге, жоон ичеге. Ага менструациянын байланышы жок. Бир дагы байланышы жок. Эгер менструация келгенде ооруп атса, азыр кыздар суук тийген кыздар көп, турмушка чыгып кызарганда суук тийгендер бар, козголуп калышат. Баягы жатынга суук тийип калышы мүмкүн. Ошо суук тийгени, ал ооруган суук тийген болушу мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден, жанагы эле сөз, жанагы гормональный деп коебуз, ошол нарушение болушу да мүмкүн. Бирок ич өткөн менен менструация байланышы жок. Экөө эки башка система. Экөө бири-бирине байланышы такыр жок. Саламатсыздарбы? Мурда этек кирим 4 күн келчү, 3-чү баламды төрөгөндөн кийин этек кирим көптөн кийин келди дейт. Жана 6-7 күнгө чейин созулуп кетип жатат. Бул кадимкидей эле көрүнүшпү же кандайдыр бир бузулуу пайда болгонун билдиреби? Нурзат Карабалдадан дейт. Жашы жок экен, эми 3-чү баласын төрөсө. 3-чү баласын төрөсө, 3-чү баласын төрөсө, мен суроо бердим канча жашта деп. Канча жашта деп. Эгер жанагындай шишик бар болсо, миома болсо, менструация ошондой көбүрөөк келиши мүмкүн. Анан кийин балдар, кээ бир аялдар бала эмизип атканда этекир келбейт. Этекир келбейт. Кээ бирөө этекир эмизип жүрө эле боюна бүтүп калышы да мүмкүн да. Ал деген пролактин деген гормондон байланыштуу. Эгер баягы эмизбей калганда түн ичинде эмизбей, эринип эмизбей же уктап эмизбей калса, пролактин деген гормон азайып калса, ылдыйга түшүп калганда ошол кезде байланышып калса көөсү менен, анда боюна бүтүп калат, этекир келбей бүтүп калат да. Анан эмизип көпкө чейин эмчекте эмизип жүрсө, пролактин гормон өтө жогору болот. Өтө жогору болгондо жанагы аялдардын жумурткасында фолликул жарылбайт, овуляция деп коебуз, ошол жарылбайт, бойго бүтпөй жүрө берет. Бул жерде Нурзат айтып атпайбы, 6-7 күнгө чейин созулуп кетет депчи. Кандай учурларда ошол этек кир ушунда 6-7 күнгө созулуп кетет? Миома бар болсо, шишик бар болсо. Бир эле миомада же дагы башка себеп? Шишик бар болсо, жанагындай стресс болсо, же болбосо инфекциялык оорулар. Жок, инфекцияда андай болбойт. Анан ошо жатынын ичинде төрөгөндөн кийинби же боюнан түшкөндөн кийинби бир ткань, полип деп коебуз. Полип бар болсо дагы ошондой болот. Полипти аны тазалаш керек. Ошол себебин табыш керек да, эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Кийинки суроо бул эми баягы гинекологиялык тагын, анан мындай турмуштук тагын бир жоопторду талап кылат экен. Эжем 2 балалуу болгон, ошондон бери балалуу болбой жатат. 6-7 жылдан бери этек кири келбейт, кан көр элек. Төрөбөй жатат, анын айынан турмушу бузулган атат дейт. Бул баягы эме деп деген мааниде сурап атат да, эми туш менен балалуу болбой калабы же дагы төрөсө болобу деп. Ошол 2 бала төрөсө, ошол аялдан жакшылап сүйлөшүш керек. 2 баланы өзү төрөгөнбү? Экинчи баланы төрөгөндө кан кеткенби? Же операция болгонбу? Операция болсо, кан кетип, биз аялды сакташ үчүн жатында алып коебуз, ооба. Жатында алганда бирок аялга айтабыз, этекириң келбейт, эми төрөбөйсүн деп. Мүмкүн ошол аялдын жашырган жагы бар болушу мүмкүн. 2 бала төрөсө, эмнеге боюна бүтпөйт деп, этекир келбей атса, анда жатын жок. 6-7 жылдан бери келбей атыптыр. Ошо анда жатын жок. Же болбосо синехи деп коебуз. Синехи деген жатындын баягы передний, задний стенка экөө бири-бирине жабышып калса, этекир келбейт анда дагы. Аны дагы караш керек да.
Анан бирок ошо акыркы төрөгөндө жакшылап сураш керек, жакшылап өзү кызыгыш керек. Кантип төрөдү эле? Кан кетти беле, операция болду беле? Кан аябай жанагынды кайталайм. Болбой эле кете берсе, аялдын өмүрүн сакташ үчүн жатын алганга туура келет. А эгер жатын болуп жана сиз айткандай маселе болсо, аны дарылап балалуу болсо болобу? Анда ал синекин дарылаш керек. Баягы жабышып калган этеккер келбей калат да. Аны дарыласа болот, анын жолу бар. Андан кийинки суроо, саламатсыздарбы? Жыныс кыныма бир бүдүргө окшош нерсе чыккан болчу. Бир күндөн кийин чоңоюп калыптыр. Мурдада этек кирим келип бүткөндөн соң мындай бүдүргө окшош бирок көлөмү кичинекей нерсе чыкчу. Гезиттен окусам, ал гормондордун көп иштегенден келип чыгат экен. Мурда тийбей койсом, азыраак ооруса да 2-3 күндө жок болуп кетчү. Бирок азыр чыкканда дезинфекция кылып левомаколь маазын сүртүп койгон болчумун. 1 жума болуп калды, бирок кетпей жатат дейт. Турмушка чыга элекмин. Мансура Кызылкай шаарынан дейт. Жакшы. Жакшы, тилекке каршы жакшы айтпа. Башында эмне айттым? Бүдүр дейби? Бүдүргө окшош нерсе чыкты жыныс кыныма. Бүдүргө окшош нерсе. Бул полиппи же? Бүдүргө окшош нерсе ВПГ деп коебуз, вирус простой герпеса болушу мүмкүн. Вирус простой ВПГ. Вирус простой герпеса деген герпес, учук кыргызча. Герпес деген бывает лабиальный вокруг губ, ооздун айнасы чыгат, бывает генитальный, алдына чыгат. Ошо болушу мүмкүн бир. Экинчиден, Кудай сактасын, сифилис болушу мүмкүн. 2. Сифилис болгондо твердый шампур деп коет. Азыр 18 жашта болсо кыздар эми мындай грубо айтканда девственный плеваны сактайбыз деп эркектер менен жакындашып, өздөрү каалагандай жаман сөз айтпай эле коеюн. Ошондой твердый шампур болушу мүмкүн. 3. Үчүнчү, кандида болушу мүмкүн, кандилома болушу мүмкүн. Биз антибиотик көп ичип, антибиотик ичкенде флуконазол, флузамет дегендерди против жанагындай микробный ичпейбиз дагы, антибиотик ичип, ошол флуконазол ичилбей калат. Анан көпчүлүк врачтар флуконазол назначение кылбай калат. Анан баягы кандида болуп, баягы грибковый вагинит, и болсун грибковый кальпит, грибок болуп жүрүп, ал грибок чоңоюп кетсе, кандилома болуп, майда чөөлдөй болуп бажырап чыгып кетет. Кандилома болушу мүмкүн. Ал этеккер менен байланышы жок. Этеккер менен байланышы жок. Жанагы вирус простой герпеси болсо да, анда этеккер менен байланышы жок. Гормон менен байланышы жок. Это инфекция. Бул жерде Манзура айтып атат да, этек кирим келип бүткөндөн кийин ошондой чыгып калчу деп. Өзү этеккер менструация естественный провокация деп коебуз. Естественный. Мисалы үчүн аял ооруп, анализинде жакшы жанагындай микроб атып чыкпай атса, менструация бүтө арзыма тапшырсаң жакшы чыгат деп айтабыз да. Этеккер келгенде жанагындай жатынды моюнчасы ачылып, жатындын ичиндеги эндометрий деп коебуз, бул жерде сыйрылып түшкөндө мурдагы кандай оору болсо да козголот. Ошол естественный провокация. Ошол может, мен айтып атпайм, жана сиз окуй баштаганда айткам, ошол вирус простой герпестан. Эми герпестин түрү бар. Герпестин аябай саны көп. 56 түрү бар. Анын биз баарын албайбыз. Мен аялдардын акчасын аяйм, көп ага жөнөтпөйм. 16-18 түр бар. Ошого жөнөтсө болот. Анализ тапшырыш керек герпеске. Саламатсыздарбы дейт. Мен этек кирим 1 айда 3-4 жолудан келип жатат. Бирок эч жерим оорубайт. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Оорубу дейт. Кымызай Кара Суудан дейт. Оору. Туура эмес бул. Вообще туура эмес, андай болбош керек. Оору. 3-4 күндөн келин, 3-4 жолдан келсе, бул кыска эле убакытка келе аткан да? Же оору, өзү антип жүргөндө болбойт. Газетага жазып, анан ютубтен карап, анан интернеттен карап жардам алган болбойт. Муну доктурга барыш керек. Бул оору. Тез арада доктурга барыш керек. Ошентип кан кете берсе, мен так айтайын деген, девственный плева деп койсо, кыздыгы бар болуп, кан кете берип, унчукпай, баягы турмушка чыкпай, жакшы өтүп жүргөн кыздар көп. Ошондойлор коркутпайм. Рак көп болот. Ошон үчүн 1 айда 1 жолу келиш керек. 3 жолу келген туура эмес, ал оору. Аны караш керек. Ал оору. Саламатсыздарбы? Менин суроом бар эле дейт. Мен жылдын башында спираль койдургам. Башында жакшы эле жүрдүм. Анан ушул 3-4 айдан бери этек кирим келерде катуу ооруп атат. Андан кийин кээде кан аралаш суюктук келет. 3-4 күн келип токтоп калат. Бул эмнеден мындай болуп атат? Спираль салдырганда текшерилгем, таза дешкен. Салдыргандан кийин да бир сыйра дарылангам, Татыгүл элек районунан дейт.
Спираль деген ВМС, внутриматочный средства дейбиз. Ал деген элестетип эле жатын грушадай да. Алмұрттай, грушадай, ошонун ичине салынат. Т-образный деп коебуз. Түбүнө чейин, дымоого чейин жеткизебиз. Анан салынат. Этеккир келгенде жатындын моюнчасы ачылат. Ачылып, эндометрий, жана ички былжырети сыйрылып түшө баштайт, этеккир келет. Ошол кезде аял орунса көтөрсө, спираль дыйлап калат. Кан келе берет. Спираль дыйлап калгандыгы кыздык алыш керек спираль. Алыш керекпи же? Алыш керек. Алып, бир ай салып, анан кайра салыш керек. Саламатсыздарбы, менин суроом. Мен азыркы учурда 15-темин дейт, жакында 16-га чыгам. Бирок мен этеккирип 3 айда бир жолу келет. Келгенде да аз жана түсү башкача болуп келет. Эмне кылсам болот? Адила Алабука районунан дейт. Мен жанагы сөздү айтат элем, аял кыз чоңбу же кичинекей кызбы? Эгер кичинекей кыз болсо күтүп тура берсин, эч жака барбай эле койсун. 15 жаш болсо, өзү арык кыз болсо, чыпалакай кыз болсо, 17-18ге чейин өзүнүн акыбалына келет. Эгер толук кыз болсо, анда патология болот. Демек бул жерде кыздардын жашы эмес, кыздардын дене түзүлүшү маанилүү турбайбы? 9 жаштагы кыз болсо, толук кыз болсо, жакшынакай 9 жаштагы кыз этеккире келет. Этеккире келет да, баягы көп баягы тарыхта чыгып атпайбы? 9 жаштагы кыз боюнда бар экен. Алар мисалы боюна 9 жаш деген менен, ал врач катары ошол 9 жаштагы кыз баягы жазып атпайбы? Ал эмчектери чыккан, этеккире келген, жакшынакай болуп койгон чоң аял да. Демек анын организми даяр, бала төрөгөн. 18ге чыккан чыпалактай арык кыз болсо, мисалы үчүн 18-17ге чыкса, арык кыз болсо этеккири анда санда келип атса, жетирелек, кыргызча айтканда, жетилгенде эмчектери чоңоюп, өзү толуп, баягындай экинчи баягы жыныстык органдар пайда болуп калганда кыз жетилет деп айтабыз. Жетирелек кыздар болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы, менин суроом бар эле дейт. Менин 3 айлык кызым бар. Бирок дагы деле этеккирим келе элек. Эмнеге келбей жатат? Ушул суроомо жооп алып берип коюңуздар. Сураныч Махабат Актала районунан 3 айлык кызы бар экен, этеккири келе. Актала району 3 айлык кыз бала эмизген аялдыкы келбейт. Бала эмизип атат да. Эмизип атат, келбейт 1,5-2 жыл. Канча эмизсе 1,5-2 жылга чейин келбейт. 3 айда менструация келмек беле. Келбейт. Эмизип атат. Эмчектен чыгарсын, эмчекти такып сүт кетсин, келет менструация. Байланыштуу да. Эмизбей койсо, 3 айда эмнеге эмизсин бала, эмизиш керек. Жок, мисалы эмизбей койсо, кандайдыр бир себептерден улам эмизбесе, анын этеккири келе баштайт. Эмизбей койгондон кийин, эмчектен сүт кеткенден кийин, сыкканда эмчектен сүт чыкпаса, этеккири ай сайын келе баштайт. 3 айлык бала менен эмизген аял этеккири келбейт, аны эмне келмек эле? Эмизип атпайбы? Эми бизде калган суроолор кайталанган окшош суроолор экен. Эми кыскасы мындай түшүнүктүү болду окшойт. Дагы суроолор ушуга байланыштуу суроолор келсе дагы сизге кайрылабыз. Эми сизге мына мен ойлойм, бизди көргөн кыз келиндердин көпчүлүгүндө мындай картина түзүлүп, этеккир жөнүндө мындай толук маалымат, түшүнүк болуп калды окшойт. Мындай болуш керек турбайбы деп эми балким бизге суроо берсе дагы өздөрү жаштарын, балким дене түзүлүштөрү жөнүндө толук маалымат бере кетет болуш керек. Урматтуу көрөрмандар, мына доктор дейт берүүбүздүн бет ачарын жыйынтыктадык. Биздин бүгүнкү берүүгө ошо сиздерден, биздин окурмандардан, биздин көрөрмандардан келген суроолорго акушер-гинеколог, тажрыйбалуу врач Исакова Зубайда Маматовна жооп берди. Эгер сиздерде ден соолукка байланыштуу кандайдыр бир суроолор болсо бизге кайрылыңыздар. Биз тиешелүү адистерден жооп алып сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошону менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмки берүүдө жолукканча аман туруңуздар.